Өтө алыстан көбөрүлдү чоң көртөм. Эмил жатпа, Эмил. Ой, молодец. 1, 2, 3. Ак үйдөн качкан депутаттын тушоо тойдо чуркап, биринчи келген видеосу тарады. 9 январда депутаттык комиссия Эмилжан Мырчиевди кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген. Мындан көп өтпөй депутат тергөөчүлөрдөн качып, жогорку кеңештин 2-кабаттагы кабинеттен секирип сыртка чыгып кеткен. Учурда социалдык тармактын колдонуучулары депутаттын тушоо тойдо чуркаган видеосу менен бөлүшүп, тамашага айлантып жатышат. Жан Мырчиев мурун эле буту бутуна тийбеген, жөө күлүп турбайбы деп жазышууда. Сейит Атамбаев революция боюнча соц тармактагы маалыматка ишенбөөгө чакырды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин сүрөтү менен тараган маалыматта акыркы революция деп жазылып, ал кайсы күнү саат канчада болору көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Сейит Атамбаев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин сүрөтү менен революция боюнча социалдык тармакка тарап жаткан чакырыкка ишенбөөгө чакырды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин сүрөтү менен тараган маалыматта акыркы революция деп жазылып, ал кайсы күнү саат канчада болору көрсөтүлгөн. Сейит Атамбаев акыркы күндөрү провокация түрткөн видео посттор жарыяланып жатканын белгиледи. Расмий түрдө айтат элем, атабыз Атамбаев Алмазбек Шаршенович бүгүнкү күнгө чейин ден соолугу менен алышып жатат, жакынкы арада Кыргызстанга келбейт. Провокация калтырбагыла туугандар. Мындай маалыматтарды биздин ички же сыртта жүргөн душмандар гана таратышы мүмкүн, деди депутат. Кадамжайда майыптыгы бар келин жолдошунун таягынан каза болду. Кадамжай районунун Масалиев айыл аймагында 2024-жылдын 2-январында 23 жаштагы биринчи топтогу майыптыгы бар келин жолдошунун ур токмогунан каза тапты. Бул тууралуу 11-январда Азаттыкка Баткен облустук милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Милициянын маалыматына ылайык окуя 2-январда болгон. Тергөөдө шектүү жубайы менен Ирелеш айылынын Садыков көчөсүндө баратып уруша кетип аялын муунтканы, маркум аба жетпей ошол эле жерден каза болгону аныкталган. Келиндин сөөгүн кароодо анын сол көз тарабында көгөргөн жаракаты менен моюндагы кол менен муунтулган белгилер табылып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголду. 23 жаштагы келин угуу жана сүйлөөсү боюнча биринчи топтогу майыптыгы бар болгон. Кылмышка шек саналып кармалган жолдошу да, угуусу да жана сүйлөөсү боюнча майып. Келин буга чейин да жолдошунун ур токмогуна кабылган боюнча жакындарына даттанганы кабарланды. Жубайлардын 6 жана 3 жаштагы 2 кызы бар. Ички иштер министрлигине 2023-жылы Кыргызстан боюнча үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө 11 миңдей маалымат түшкөн. Алардын дээрлик 10 миңдейи ырасталып, коргоо ордери берилген. Дүйнөлүк тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюмунун адам укугу боюнча рейтингинде Кыргызстан 2 жыл катары менен кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп аталды. Сузакта 2 унаада бара жаткандар бири-бирин аткылаган, милиция дагы 2 жигитти кармады. Жалал Абад облусунда адам өлтүрүүгө аракет жасаган жарандар кармалды. Бул тууралуу бүгүн 11-январда Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 1994-жылы туулган СН өзүнүн шериги 1995-жылы туулган ББ менен чогуу 2023-жылдын 29 августунда саат 23:00 чамасында Жалал Абад шаарынан Деу Нексия 2 үлгүсүндө таксини жалдашкан. 30 августта саат 00:30 чамасында Сузак районунун Кызыл Туу айыл аймагына караштуу Мундуз айылында бара жатып 1995-жылы туулган МБ, 1999-жылы туулган ЖЭ, 2000-жылы туулган РК жана 1994-жылы туулган АД Hyundai Getz үлгүсүндөгү автоунаада бара жатканын көрүшкөн. Аталган унаанын артынан таксини айдатышып, СН белгисиз ок атуучу курал менен автоунаанын арткы отургучунда кетип жаткан жеринен айнекти бир аз түшүрүп 2-3 жолу Hyundai Getz автоунаасына карай аткылаган. Бул окуя боюнча топтолгон материалдар Сузак райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 37-122 беренесинин адам өлтүрүүгө аракет жасоо негизинде катталып, кылмыш иши козголгон. We'll be right back.